Телефон çalsam эле бир туруп Нарынга кетти, бир туруп Таласка кетти деп угуп калам. Той аштарга көп барып атасызбы же шайлоого даярдык көрүп эл менен жолугушуп атасызбы? Кудайдын куттуу күнү той күндүз бой, күндүз той, баягы эле сөздөр, баягы эле көздөр, баягы эле комплимент, баягы эле конверт. Депутат болбой калганга даярсыз. Барбай койгон бул акмактык деп эсептеймин. Депутаттыктан кетип калсам менин кадырым какшып калат, ар-намысым арзандап, баркым басаңдап калат, эл мурункудай мени кабыл албай калат. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп турасызбы? Ал киши менен менин жеке мамилем, жакшы мамилем бар. Эртең эл менен сүгөт, сендер элитанын бири турбайсыңбы депчи. Бийликтин көйнөгү алга чыккандан элдин көйгөйү алмашпай койду да. Эгер жакын барып калсам, мен ал менен бүгүн түрмөдө отургам. Алейкум. Отур кызым. Всё. Обед кылып турайын. Жогорку комитеттен чыктым. Елизавета Викторовна каяка кетти? Москвага күйөөгө тийип кетти. Москвага күйөөгө тийип кетти. Бойдун кайрыла такырын. Ой, бойдун кайрыла такырын. Секир, чуркап туруп. Bunun eç kандай деле сыры жок. Бүгүн менин YouTube каналымдын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков. Азыр Рыскелди мырза менен баарлашуу үчүн мен күтүп жатам. Бир нече көзүрмөндөн кийин сиздерге ошол маекти сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Рыскелди мырза? Келиңиз. Кандайсыз? Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз, иштериңиз жакшыбы? Туруп койдум окшойт, сөз бергенден сөз келейин деп, баягы бир сомдун майдасы тыйын болот, Бишкектин бүт көчөсү тыгын болот дегендей бир аз тыгында туруп кечигип келип калдым. Чоңдурга чыкпайт, негизи кармалып калат деп кармалып калдым. Негизи дайыма эле автоунаа менен жүрөсүзбү же кээде коомдук транспортко түшкөн учурларыңыз да болобу? Коомдук транспортко түшө элекмин, чын айтышым керек, түшө элекмин. Ошо өзүмдүк ура алгандан бери коомдук унаага түшөп, кээде гана такси колдон болсо, мен коомдук унаада жүрө элекмин. Канча жыл болду коомдук унаага түшө элегиңизге? 2007-ден бери го дейм, 2007-жылы унаа алгам, мындай четкалган жыл болду. Ошондон бери жок, андан бери 1-2 жолу түшкөн күндөрүм болду. Түшкөн күндөрүм болду. Ошо балдарыма жетишүүчүмбү, ошо бир 2 жолу маршрутка менен бардым. Коомдук унаага түшпөй өзүңүз айдайсыз. Негизи шумахерсизби, ылдамдыкты сүйөсүзбү? Ылдамдыкты сүйө бербейм. Ылдамдыктан тескерисинче корком. Анан кийин катайдыгандан да корком. Негизи жай эле жүрөм. Анан жолдо жүргөндө негизи өзүм жакшы көрөм. Анткени жаратылышты көрүп, ошо жаратылыштын бир жагымдуу пейзаждарына көзүң толуп, көңүлүң тоюп, курсаң тоюп, адам чарчаганын билбей эс алып калса, ошон үчүн мен алыс жолго чыкканда ошо Ош тарапкабы, Жалал Абад тарапкабы, Аксы тарапка коймой каттаптан ошондо негизинен самолет менен эмес, учак менен эмес, унаа менен жүргөндү жакшы көрөм. Анан жаныма классташ балдардан же жора жолдоштордон алып, баягы балалык күндөргө, баягы сезимдерге кирип, мындай тамашалашып, алыскы жолду тамаша менен кызгаткан жакшы ушундай бир чети эс алып келем. Азыр негизи аймактарды көбүрөөк кыдырып жүрөт окшойсуз. Телефон çalsам эле бир туруп Нарынга кетти, бир туруп Таласка кетти деп угуп калам. Той аштарга көп барып атасызбы же шайлоого даярдык көрүп эл менен жолугушуп атасызбы? Шайлоого ошо бардыгы айтышат, баягы мен барып тартылган жерлерден деле ошо комментарийден окуп атсаң айтат, шайлоо жакындап калды деп. Мага шайлоонун жакыны, алысы кажет эмес. Анткени мен шайлоого камданган жокмун. Башкалар камданса камдана берсин, шашкан шайтан иши дейт, шашкандар шаша берсин, чабыл эрдеги өртүчат дейт, учам дегендер уча берсин. Мен азыркы мөөнөтүмдү аяктабай жатып, анан кийинки шайлоого барам деп амбициялуу мындай
план койгон жоксузбу? Жок, менде андай план жок. Мен ушул дагы мындайымча айтканда, эми дагы бир сессия, акыркы сессия калды, ушул мөөнөтүмдү ийгиликтүү аягактап, ушу баягы эл өкүлү боло алдым, элдин талабында ушу мен өзүм баа бере албайм. Менин арым кандай болду, намысым кандай болду, эл бериш керек. Баары ошон үчүн ошо акыркы жылы дагы болсо дагы ошо эл менен аралашып ошон көп көйгөйлөрдү чече албай калдык, көп көйгөйлөрдү көтөрө албай калдык. Ошо көйдөндөгү көпчүлүк өзүмдүн нерселерин ушу көпчүлүк эл менен бөлүшүш үчүн көбүн эсе мен парламент эмес, ошо айыл апаны аралап, жер карапайым эл менен жолугушканды жакшы көрөм. Негизи баягы бала кезден эңсегеним, кыялданганым ушул бир депутат болуу, мандат алуу деп айтканыңызды укканым бар эле да. Анан негизи кийинки ошол жерден бир аз мындай неме кылды да, бул ошо депутат болсом деген эле башынан ойлосо жок, мен ошол жерде мындай туура эмес айтылып кетти. Мен негизинен эле ошо элдин камын жесем, ошо элдин уулу боло алсам, ошо элге көбүрөөк жардам бере алсам, анан элдин каргышын эмес, алкышын, арбын алсам деген аруу тилек бар болчу да. Анан ошо элдин мындай үмүтүн актай турган жумуш бул жогорку кеңештеги эле депутаттыкта. Анан кичинемден ошо негедир билбейм, элдер ошо жана бир кызыктуу кинолорду, даректүү же мындай тасмаларды көрсө, мен негедир ошо ал кезде жогорку кеңеш сессиясын такай көрчүмүн, ошо түнү менен бүткөнгө чейин көрө берчүмүн. Ошо ар бир ошо Дооронбек Садырбаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Ишенбай Кадырбеков, Кубатбек Байболов сыяктуу депутаттардын сүйлөгөн сөздөрү мен ушунчалык чоң канааттанып алчым. Карача таңгөр кандай бактылуу адамдар элдин камын жеп, элдин нанын жеп, анан ушундай айбат менен мындай сүйлөшөт деп. Ошол кездерде мындай жүрөгүмдө мен да ушулардай болсом деген бир жетелемей турган мындай пайда болгон да ойлор. Азыр эми чыныңызды айтыңызчы, кайсы партия аркылуу парламентке келсем деген оюңуз бар? Азыр КСДПнын тагдыры деле түшүнүксүз болуп, белгисиздикте турат да. Албетте эми Кыргызстандагы ушул эң тарыхы, тамыры кенен болгон СДПК партиясы бүгүнкүдөй жарты жандуу болуп, сойлой албай белге чапкан жыландай болуп жатканы албетте мени дагы ренжитет, кейитет. Анткени ушул партиянын курамынан 3 президент чыгып атат. Ушул партия 3 жолку шайлоолордон тең парламентке, акыркы шайлоолордон тең келип атат. Анан 4-чү жолу ушул парламент элге чыга албай, ошо атаандашып парламентке бара турган ала албай, жолдомо албай калып калган. Албетте бул эми чын айтканда тарых кечирбей турган нерсе. Бунун баардыгы келип эле бүгүнкү саясаттын курмандыгы кайсы бир немеси ошол партия боло турган болду да. Эми мен ойлойм, дагы деле ишенип турам, ошол партияга башкага кылса да буттаса да ушул партияга буттаспаса. Анткени партиянын канча миң деген шайлоочулары калып калды. Канча миң деген ошолордун дагы убалын ойлош керек. Анан партия деле азыр эми 2-ге бөлүнөт, 3-кө бөлүнөт атпайбы? Бирок негизи партиядан киргендерден дагы көп болду, чыккандар азыр болду го дейм. Андыктан мен ошо СДПК партиясын эле күтүп турам. Эгер СДПК партиясы мени ошо тизмеге киргизет. Сизди жеришкен жокпу азырынча? Жок, тескеринче мага сый урмат менен мамиле кылат. Мен деле сый урмат берем, анткени менин партияга кошкон салымымды билет. Анткени болгону мен ошол акыркы саясий кеңештеги мүчөлүккө, мен саясий кеңешке кандайча кайрадан мүчө болуп барбадым. Былтыркы жылкы апрель революциясынын 9 жылдыгында мен ошондо талап койгон болчумун. Ушул эгер саясий кеңешке Фарид Ниязовго окшогон адамдар кирбеш керек. Эгер алар кирбесе мен кирем деп, анан мени киргизишкен. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин кайта Алмазбек Шаршенович өзү партиядан чыгып, анан саясий кеңешке өзүнүн ордуна Фарид Ниязовду киргизгенде мен айттым, андай болсо мен чыгышым керек. Бул деген эми принципиалдуу вопрос. Анткени Фарид Ниязовдун саясий ишмердигине мен ичим жылчу эмес. Ал экөөбүз ошол акыркы жылдары ошо партиянын ичинде дагы, фракциянын ичинде дагы кайым айтышуулар, каршы пикирлер, жакшы пикирлер эмес, каршы пикирлер калың болгон. Экөөбүздүн пикирибиз таптакыр бир жерден чыкчу эмес. Азыр эми башында мурунку президенттин жанында колдоп, коштоп жүрдүңүз эле, бирок кийинчерээк сизди аркы жээктен дагы, берки жээктен дагы көрбөгөндөй таасирде жүрөбүз. Жолугуштуңузбу? Ким менен? Атамбаев менен.
Атамбаев менен жолугуп алган жокмун. Мен Атамбаев менен акыркы жолукканым былтыркы туылган күнүндө куттуктап барган болчук бир топ депутаттар. Ал кезде 40 мынчалык деңгээлге жетти. Курчу маселе, Курчу маселе болчу, бирок ошондо деле эми чынын айтканда ошол кишинин ириде, ошол кишинин сунушу менен депутат болуп келгенден кийин анан кийин барбай койгон бул акмактык деп эсептеймин, алсыздык деп эсептеймин. Мен кандай кырдаал болгон күндө дагы адамдын жакшылыгын унутпаш керек. Кеп саясат башка, ал башка тема. Саясаттагы сенин көз карашың менен адамдык көз карашты айкалыштырбаш керек. Анткени адамдык көз караш, туугандык көз караш ал башка. А саясаттагы сенин көз карашың, саясаттагы сенин багытың ал башка нерсе менен байланыш керек да. Анан кийин мен былтыркы жылдан бери барган жокмун. Көрүшө деле элек болчумун. Ошо көрүшө электигиңиз, бара электигиңиз мындай сизди ичиңизде, жан дүйнөңүздө бир уйгу туйгу ойлорго салышы мүмкүнбү? Бул суроону бергеним жөн жеринен эмес, анткени сиздин карьераңыздын өсүшү бул 2010 жылдан кийин мындай өзгөчө кескин өстү деп айтсак болот да. Бул жерде түздөн-түз Атамбаевдин таасири, колдоосу болгондугун айтып жүрүшөт да. Жок, бул азыр аз жаңылыштык болуп калат. Мен 2000 саясатка келген жылдары мен ошо саясий баяндамачы болуп иштеп жүргөн кездерим ал 2000 жылдардан эле башталат. Жок, бирок сиз маданият министри болдуңуз, андан кийин мамлекеттик тил комиссиясын жетектедиңиз, эң чоң мамлекеттик учкун концернин башкардыңыз, анан парламентке келдиңиз да. Бул акыркы бир 6-7 жылдын аралыгындагы кескин өсүш болуп эсептелет да. Эми анын мындай да жолу. Менин ошол партияга кошкон салымым 2010 жылдары апрель революциясынан кийин байланды. Анткени мен ага чейин ошол кезде түзүлгөн, Бакиевтердин кезинде түзүлгөн Бириккен элдик кыймыл деген бар болчу. Көп айтылып кетпеди. Ошонун саясий кеңештин мүчөсү болуп киргизген. Ошол бектин бардыгы апрель революциясынан кийин кызматка келгенден кийин менин дагы ошо маданият министрлигине кызматка келген болчумун. Ал бир гана Атамбаевдин сунушу эмес, анткени ал жерде Роза Исакановдар болчу, Темир Аргенбаевич Сариев болчу, Өмүрбек Чиркешев Текебай болчу. Анткени баардыгы келип турган, мен жалгыз калып кала алмак эмесмин. Анан мага да сунуш кылышкан, ошол маданият министрлигин жетектеп келип. Андан кийин 2010 жылы мен парламенттик шайлоого СДП партиясынын тизмеси менен бардым. Ошондо дагы бир аз катыраак таанынган болчумун ошо Алмаз Шачевичтен. Анткени мени тизмеде 49-чу болуп калганмын. Партияга эч салымын кошпогон, партиянын катарында жок адамдар десяткага кирип, 10-дукка кирип, 20-лыкка киргенде айтында булар кайсы салым үчүн? Булар кадыр калың үчүн кирдиби же капчыгы калың үчүн кирдиби? Бул туура эмес болуп калат. Мына ушундайдан партиялык эме бузулат, партиялык диктаторлук ошондо эле жол ачылды, ошондо эле кайдан жайдан пайда болуп туруп партияга кирип кетишпеди бир топ жаш балдар. Мен аттарын атап эле коеюн. Ошолордун баардыгы кийин азыр карап көргүлөчү, бири барбы? Ошо партияга бир күн дагы курамында болбой туруп, 1-2 күндүк эле иш үчүн ошо тизмеге кирип турган депутат болушту. Бирок мисалы сиз капыстан журналистикага келдим, капыстан саясатка келдим деп жүрөсүз да. Анан Атамбаев менен саясий маектерди, жакшы, мыкты маектерди уюштуруп жүрүп эле жакындап кеттиңизби же башка сыры барбы? Эмне үчүн? Анткени сиз менен чогуу жүргөндөр, айрым оппоненттериңиздин айтып калганын угам. Бизде деле жакын жүрдүк, чогуу жүрдүк, бирок Рыскелди эмнегедир Атамбаевга тезирээк жакындап кетти депчи. Негизги фаворити болгон экенсиз да анда. Жок, мен ушинтип айтышат, Атамбаевга жакын барсам мен анда өзгөчө сыры барбы эми бүгүн ачык айтсам. Эгер жакын барып калсам, мен ал менен бүгүн түрмөдө отурмакмын. Мен жакын жолоткон жок, тескерисинче. Мүмкүн сиз тең салмактуулукту кармаганды билесиз. Мен алыс кармады, мен анчалык деле бул кишиге жакын барып, жана эми ал киши азыр өздөрү бул маекти көрсө айтат да. Анткени эл деле билет да. Мени жакындыгымдын себеби мен 2009-жылкы президенттик шайлоодо, Бакиев менен президент шайлоого ошондо жанында жүрдүм, ошондо жакын жүрдүм. Ал эми 2013-жылкы апрель революциясынан кийин тескерисинче мени алыстатып баштады, баягы мен уккусу келбей баштады, анда санда айкырып, баягы ачуучундукты айтты, бул эмне үчүн десек, мына азыр айтып кетпедим, ошол шайлоочулардын тизмесине келгенде мен ал кишиге айттым, эми бул кандайча? Биз сиз менен чогуу жүрдүк, бара берет, оозун ачып кала берет дегенде биз артта калып калдык да. Башка тизмеде мен 49-жыл. Жаман эмес бу да. Ошол кезде чогуу жүргөн мисалы Асламбек Сартбаев деген бар болчу.
65 кылып койду. Жылдыз Мусабеков болчу. Ал дагы ошо бир 40-50 тегерен досот да. Негизинен жанында жакын жүргөндөрдүн баардыгы тизмеде алыстап калды. Анан ошондо бир топ тааныштар болду. Андан кийин ал киши мени мындай кайрадан кызматка алып барууга мындай ниеттер кылган жок. Болгону президент мен кайта ошо парламентте шайлоодон 2010 жылы тизмеге илинбей калдым, депутат болбой калдым. Кайра мага кызмат сунуш кылышкан жок. Мен өзүм баягы иштеп кеткен форум кезинде кайта башкы редактор болуп, журналист кезинде улантып жүрө бердим. Анан 2011 жылы февралда гана мени ошол кездеги өткөл мезгилдин президенти Роза Исаковна президенттин алдында тил комиссиясы бошогон деген ошол кызматка сунуш кылып, анан ошол жерде отуруп калдым. Анан 2012 жылы деле ал кызматтан кайта мени төмөндөттү да Учкун акционердик коомуна алып барды. Мындайча айтканда мени жакындаткан жок. Мени алыстатып отуруп. Анан бирок 2015 жылы тизмеге киргизди. Анткени ошо 2015 жылы жолукканда өзү айтып калды, Рыскелди мен туура эмес кылган экем. Кеч түшүндү деп коелу. Мен сени депутат кылсам, сен ошол жактан багың ачылмак экен, бакылдап көп сүйлөйсүң, балким сен мага ошол жактан өтпөйт. Анткени ошол 5-чакырылыштагы депутаттарга ичи жылбай жүрдү. Анан алардын көрөңгөсүндө мен көбүрөөк сүйлөгөн мага мындай көйдөнө жагып берди окшойт. Анан айтты да, ушу мен туура эмес кылып турмун, мен жаңылыпмын, ошо Жылдыз экөөңөрдү мен Аслан үчөөңөрдү ошо алдыга койсом болмок экен, атаң көрө азыр отурушат 25тен баштарын салып, экөө сөздү кошуп сүйлөй албайт, көрүп алып турса зейнин кейит да. Сиздин мындай парламентте куюлуштуруп, жамакташтырып, абдан мыкты сүйлөйсүз да. Анан сиз буга өзүңүз даярданасызбы же баягы парламентте кээде бир чыңалуу болуп калганда мындай жөнгө салуу аракетиби же болбосо карапайым эл ушундай сиздей сүйлөгөн кишилерди аябай жакшы көрөт да, же алардын бир симпатиясына ээ болуу аракетиби, эмне сыры бар? Bunun hiç kандай деле сыры жок. Мына сен менен азыр кандай сүйлөшүп отурсаң, Билбейм мен. айтышы мүмкүн да. Рыскелди ушул жака келатып даярданып келди. Мен азыр комитеттин жыйынынан чыктым. Комитетте да сүйлөдүм, азыр келип сен менен сүйлөшүп атам. Мындан чыгарып алып туруп дагы жолдон толгон токой кишилер менен жолугушам. Анан кызымды гимнастика барам, кечикер эле мен мындай мындайча айтканда ачык адаммын. Анан сүйлөгөндү жакшы көрөм. Анан мен эч убакта кайсы бир жыйынга же кайсы бир талкууда даярданбайм. Бардыгы ошол оозума, көзүмө эмне көрүнсө, оозуман эмне чыкса айтып берем. Анан өзүмдөр байкабай калам. Анан айтышат да, сен жамакчысың, сен макалчысың, анан сен куудуусуң, анан сен куйкум сөздүсүң, анан сен сөздү таап сүйлөйсүң. Эми негизи бул касиет болсо керек, бул талант болсо керек. Ошо көдөмдө жүргөн. Анан мен анчалык деле өзүмдү сүйлөгөн сөздөрүмдү өзүм көрүп алып туруп, анан кийин кээде таң калып кетесизби, менби, мен эмеспи деп. Таң калып кетесиң да, мисалы. Ушул сөздүн автору менби, мен айттымбы деген. Кээде таятан көрө мен даярдан алса болмок экен, могу жерде туура эмес айтылып калыптыр, могу жерде. Мына эми баягы сөзгө сөздү уйкаштырып, сөзгө сөздү улап, сөзгө сөздү курап сүйлөгөн бул угумдуу болот, анан жугумдуу болот. Кулак анан ошонун айынан ошо көпчүлүк элдиге жүрөктө көбүрөөк калат да. Парламенттин даярдыгы демекчи да, сиз кандай эсептейсиз? Мындай профессионалдуу, мыкты парламентпи бүгүнкү? Бүгүнкү мен эгер сага азыр ушул бүгүнкү парламент жакшы парламент, элдин мындай талабына жооп берген парламент десем, эртең эл менен сөйгөт, сендер элитанын бири турбайсыңбы депчи. Андыктан мен азыр элге жаккан сөз айтыш керек да, шайлоонун алдында. Жок. Мен чындыкты айтышым керек, элге жаккан сөздү айтпашым керек. Мен элге жакпаган сөздү айтышым керек. Азыркы парламентке элдин кандай көз карашы болсо меники да ошондой калат. Эл эгер парламентти бүгүнкү парламент эң начар парламент болду десе, мен ошол пикирге кошулам. Анткени көпчүлүк деген көпчүлүк. Анткени элдин элеги ошондой айтып атса, анан эки жердеги эки эл төрттө атса, а мен отуруп алып бер, жок 5 же 3,5 дасам, эртең элдин бетин кантип карайм. Анын үчүн мага мындай ачуу жагымдуу жалгангандан ачуу чындык артык дегендей, бүгүнкү күндөгү ачуу чындык ушул. Азыркы парламент элдин талабына жооп бере алган жок, же болбосо элдин камына караганда жеке кертбаштын көбүрөөк көңүл бөлдү, же болбосо мындай бийликке жагымсынган, элден алыстаган парламент болуп калды. Эл өкүлдөрү эмес, эл өкүлдөр палатасы эмес, элди өкүнтөр, же болбосо элди өкүртөр палатасына айланып калдык.
Кайрадан 2020 жылдагы шайлоодо ушул эле жүздөрдү көрөбүзбү же жаңы генерация келет деген үмүт тилек барбы сизде? Мен эми ушул суроонун өзүмө берип атаң көрүп, мен ушу кайсы жактан карапайым элге жардам берсем болот. Мен ушу кийинки шайлоого жаштар калың аралашып, маселен Украинадагы, Грузиядагы, Арменияда отуруп, бизде бийлик алмашкандан, бийликтин көйнөк алгачкандан элдин көйгөйү алмашпай койду да. Мына ушуну 30 жылдан бери ошол эле 100 саясатчы бири алыжылат, бири бери жылат, бири камалат, бири сакталат. Ошентип эле жүрүр да. Эч нерсе өзгөргөн жок. Карыздан карыз, алгандан алып атабыз, баткандан батып атабыз. А бирок элдин үмүтү үзүлүп баратат. Анан азыркы күндөгү коомдогу мындай чыңалуулар же болбосо элдин бийликке болгон ишенимин ошо күндүн күрөө тамырын кармап туруп, анан да менде бир аз ишеним пайда болду. Таң көр, биздин жаштарыбыз тойгонуп калыптыр. Биздин жаштарыбыз элдин камын ойлоп, ушул чоң майданга аттансакпы, ушу элдин жүгүн биз алсакпы, ушул элитаны эшикке чыгырып чыгарсакпы деген үмүттөр, көздөр пайда болгон, ошондой сөздөр пайда болгондон мен дагы чоң ишеним пайда болуп, чындан эле азыркы бийлик башындагы, парламент башында болобу, өкмөт башында болобу саясатчылардын баардыгы колдондан келбеди. Булар моюнга алыш керек да, бир жаштарга. Келебеми жаштар? Нога окшогон жаштардын баардыгын эми амбициялары бар. Кендирдин баардыгын каражат болот да. Анан кийин биздеги мыйзамдар жаштарга атайын жолтоо кылып атат. 9% мисалы түзүп 9% эмес, 9% бул партияларга берген жеңилдик, жарандарга берген жеңилдик. Бул партийный система болуп атпайбы? Партия, мисалы партиянын эл тандабай, партиянын лидер тандап атпайбы? Мен азыркы парламентте отурган депутаттардын арасында мен эмдиги жылы, кийинки жылы парламенттик шайлоого келбейм, келгим келбейт деген дуга элекмин да. Мен дагы мына Сиз чыныңызды айтсаңыз, келгиңиз келеби жокпу? Жайында Ысык көлдө ошо депутаттар менен салдык да өзүбүз. Анан ошол жерден депутаттарым бар айтып атпайбы, Кудай кааласа аман болсок деп анан баягы кечинде отурганда тост сүйлөшүп, сөз сүйлөшкөндө айтат да, баардыгыбыз тиги аман эсен дагы 7-чакырышка керек дегенде астапыралла дейсиң да. Менин азыркыдай мыйзам менен, азыркыдай имам менен жогорку кеңешке же болсо 7-чакырышка кайра депутат болуп келүү оюм азырынча менде таптакыр жок. Анда көпчүлүгү баягы иш оңунан чыкпай калса, саясатчылар жылдап жүрөгү ооруп, стресске түшүп кетишет да. Ошондой стресс болбойсузбу сиз? Эмнеден чыгасыз? Эмне иш кыласыз анда? Өтпөй калсаңыз. Ушу депутаттыктан кетип калсам, менин кадырым какшып калат, ар намысым арзандап, баркым басаңдап калат, эл мурункудай мени кабыл албай калат, учурашпай калат депчи. Мен тескерисинче элге жакын барган ошо эл катары эле мен деле бир мал багып, багбанчылык кылып, ошол жумуштар менен алектенсемби деп, чын айтканда көптөр мисалы саясаттан кумар алат экен, саясаттан өзүнүн ошо ишмердигине канааттанат экен да. Менде андай болгон жок. Мен көбүнесе бул депутаттык мөөнөтүмдө мындай ден соолугумду карай албай калдым, үй бүлөмө көп көңүл бөлө албай калдым. Мындайча айтканда көбүрөөк убактымды мындай кетирдим го дейм. Анткени кечкери алып урушасың, күндүз бойдо, кечкисин тойдо дегенде, мына азыр жана башында айтып кетпедимби, тойлордо көп жүрөсүзбү депчи. Ачыгын айтканда азыр Кудайдын куттуу күнү той. Кудайдын куттуу күнү той, күндүз бой, түнкүсүн той. Анан эч кандай өзгөрүү жок. Азыр адамдар тойдон чарчап баштадык биз. Барасың тойго. Мисалы 120 депутат болсо, анын 120 кызы бар, 120 баласы бар. Бирөөсү үйлөнүп атат, бирөөсү кызын узатып атат. Ошол эле тамада, ошол эле биз неме баягы континент, ошол эле жегжаттар баардыгыбыз барабыз, отурабыз, баягы эле сөздөр, баягы эле көздөр, баягы эле комплимент, баягы эле конверт кеткенче шашасын да. Депутат болбой калганга даярсыз? Депутат болгонго даярмын. Даярсыз. Айтыңызчы, президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп турасызбы? Жолугушуп турчумун. Ал киши менен менин жеке мамилем, жакшы мамилем бар. Анан быйылкы жылдын башында, жазында кирип чыккам. Ошо өзүмдүн бир топ сөздөрдү айткам. Аны чында айттым. Сооронбай Шарипович, ошо өкмөткө көбүрөөк болушасыз, өкмөткө көбүрөөк болушасыз. Ошо аз күндөн кийин өкмөт
көпкө эле болушуп атасыз. Өзүңүзгө болушуп аткан киши азайып калбайбы деп айткан. Мен Рыскелди жардам берели, ишеним арталы бир аз жакшы жылыштар болуп атат, колдоп берип тур. Анан бирок ал киши менен өкмөт башчы болуп турган кезде деле, өлкө башчы болуп турган кезде деле мен ачык эле айтышып алганмакчымын. Мен айтчумун, Сооронбай Шарипович, сиз мени жаман көрмөңүз. Мен өкмөттү сындашым керек. Анткени сындагандан алар зыян таппайт, тескерисинче пайда турат. Мен түрткү берип турушум керек. Анан мен ачуу чындыкты айтып турушум керек. Ошо мен ачуу чындыкты айтып турганда мындай демократия болуш керек. Эл дагы билиш керек. Бийликте тең салыштуу болуп туруш керек деп анан кээде катты кетип каламбы, кээде жай кетип калам, кээде таарынып калган сөздөрдү угам, кээде ыраазы болгон сөздөрдү угам. Эми мага азыр таарыныш жок ортоңуздарда. Менден ал кишиге тааныш жок, анткени мен ал менен 20 жылдай. Ал кишиде сизге Жок болуш керек. Мамилелер жок болуш керек. Андай бизде андай чектен өткөн жокпуз. Сый урмат менен бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле кылып келебиз, мурун эле кылып келгенбиз. өткөндө кайсы бир маалымат каражатына берген интервьюңузда мен Атамбаевди колдомок түгүл, азыр мени колдой турган киши жок болуп турат деп айтыпсыз. Муну менен эмнени билдиргиңиз келди? Мындай да, менин ошол Кой Таш операциясы боюнча айткан калыс пикириме каршы пикирлер көп болду. Бирок мен билем мен өзүмдү саясаттагы багытымдан баш тарткан эмесмин. Мен өзүм кандай жол менен барасам, ошол жол менен мени майтарып, мени кайтара турган оңой болбойт. Мен оңой менен алга моюмду сала бербейм да. Анан бирок булар ошо мындай кылышта мен деле байкап турдум да, ошо жанагы соттун деле чечими, мага болгон чечими бул чын айтканда сигнал болчу. Азыр мисалы саясатчылар өз алдынча эле жүрүшөт да, эмне үчүн бирдиктүү бир мунасага келип, бир оппозиция боло албай атышат? Же ар биринин эле амбициясы аттын башындайбы? Оппозиция боло албай жаткан ушул акыркы 5 жылдын ичинде, акыркы 6 жылда апрель революциясынан кийин деги эле оппозициянын биригүү мындай иш-аракеттердин баардыгы бийлик тарабынан ар кандай мындай саясий тактикаларды пайдаланып алардан айырмачылыгы. Оппозиция күчтүү болойт деген кезде күчтүү саясатчыларга жумуш берип коет, сунуш берип коет, анан кетти. Анан кийин бири-бирин чыккынча эсептешип берет. Анан азыр оппозиция деле бийлик менен сүйлөшсө эле сен элчиликке кызмат сурайын деп атасың, сен балаңа кызмат сурайын депчи. Анан ошондой мода болуп кетти, бул соода болуп кетпеди. Ошондон оппозиция күчтүү боло берди. Оппозиция күчтүү болгону бийлик үчүн ыңгайлуу болчу. А бийлик чынын айтканда оппозициянын күчтүүлүгүнөн эмес, ал өздөрүнүн кадрынын, өкмөттүн күчтүүлүгүнөн менен жооп берсе болот болчу да. Жок, бизде оппозиция күчтүү болсо бизде бийликти басып алат деген коркунуч менен жашап, анан оппозицияны ар дайым алсыратканга аракет кылышып келет. Ар кандай амалдар менен тиги кызматка кое салайык, тиги менен сен сүйлөш, бул менен сен сүйлөш, буну элчилик тияк бошоп тур, бунун тууганын коюп берейик, бунун баласын коюп берейик деп оппозициянын мындай амалдарын баардыгын бийлик жатка билип алган да. Азыр эми Кыргызстанда мындай төбөсү көрүнгөн саясатчылар дагы акырын алдыда кандай болуп кетет экен, шайлоо кандай болот экен деп мындай аңдап тургандай да. Ошол эле Өмүрбек Текебаев, Бабанов, абакта жаткан саясатчылар бар. Эмне күтөт, эмне өзгөрүү болушу мүмкүн? Мындай бир алдын ала бир саясий прогноз жасай аласызбы? Мен саясий серепчи же болбосо сергек сереп сала турган болсом, азыркы кезде биз үчүн эң чоң саясий оюндар же болбосо окуялар бул парламенттик шайлоо. Эгер парламенттик шайлоону мөөнөтсүз өткөрөбүз деген дагы күчтөр бар. Эртерээк кылайлы, башкалар даяр эле боло электе, биз даяр болуп туруп кирип кетели, эшикти жаап алалы деп, алардын кызыкчылыгы бийликти сактап калуу, өз кызыкчылыктарын сактап калуу. Дагы күчтөр бар, жок, шайлоо өзүнүн мөөнөтүндө өтүш керек. Ошо шайлоого бара турган эрежелер, эң ириде мыйзамдар бардыгын жөнөкөйлөтүш керек. Андан кийин бардык бирдей шарт түзүлүш керек деп, анткени бардыгы эле бара турган ою бар, бардыгын эле бара турган жолу бар. Анан бийлик өзүнүн өктөмдүгүн көргөзүп, мындай административдик ресурс, анан каржылык ресурста, мен ойлойм, азыр административдик ресурс деген иштебейт. Азыр каржылык ресурстар көп иштебейт. Азыр кадрдык ресурстар катыраак иштеш керек. Анткени дүйнөдө ушундай мындай толкундар келип атат.
мурункудай азыр айтып атпайбы акчасы көп эле депчи. Жок, мен азыр элден көрдүм да, эл даяр болуп калыптыр. Эл эртең келечегин акчага сатканга эмес, эл эртең эбин тапканга, маселен акчасын алып, анан ошого каршы салабыз. Биз ошо байлардын акчасын алабыз, айлыбызга бир бала акча салабыз. Биз ошол байлардын акчасын алабыз, партиялардан. Анан кийин биз ошону көпүрө салабыз, бирок аларга добуш салбайбыз. Биз бербеген кишиге салабыз деген пикир кетип баратат да. Менин жүрөгүмдү жырып аткан ошол. Негизи өзүңүз да айтып калдыңыз да, мындай парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө мындай кызыктар, күчтөр бар депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Негиз барбы ошол шайлоону эрте өткөрүүгөчү? Жок, эми шайлоого 1 жыл калганда аны эртелеткен, бул эркелетүү эмес, бул эртелетүү эмес. Буну бул эң азыркы кырдаалда бул бийликтин өзү үчүн коркунучтуу. Өздөрү үчүн коркунучтуу. Азыркыдай кырдаалда бийлик түптөгөн партияга элдин маанайы пас. Алар арбын добуш ала албайт. Азыр айтып Жем түптөлүп атпайбы? Түптөлүп атат, анын бардыгын көрүп турасыздар да. Түптөлүп атат, күчтөлүп атат. Эми ар кандай деп менден ушактарды коюп атат. Бирөөлөр Нурзаман десе, бирөөлөр биримдик дейт, бирөөлөр дагы тиги 3 партия альянс түзүп чогуу орайын деп атат деп. Эми булардын бардыгы ошол шайлоонун шаңдуу түрүнөн кабар берет. Шайлоого 1 жыл калганда эле ушунчалык даярдыктар башталды. Күн сайын жакындаган сайын бизге тоокелчиликтер жакындап баштайт, жоопкерчиликтер жакындап баштайт. Мына ошон үчүн азыркы бийликтин эң негизги максаты бүттүгүнө бирдей шарт түзүп бериш керек. Ал тоскоолдуктардын баарын алыш керек, мыйзамдарды жумшартыш керек, калыс шайлоо өткөрүш керек. Мына мен ойлойм, президент ушуга кызыктар. Ал эми президенттин тегерегинде адамдар, алар кызыктай эмес, алар башкача кызыктар адамдар болот. Анткени бийликти сактап калганга эмес. Эң ириде мыйзамдуулукту, анан Кыргызстанда болгон туруктуулукту сактап калганга бийлик кызыктар болуш керек. А парламентке ким келген күндө деле баардыгы кыргыздар келет да. Кыргыздын балдары келет. Алардын негизи бийликтин тегерегиндегилер кызыктар деп атпайсызбы? Бул бийликтин тегерегиндеги адамдар кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Бул бийликтин командасы деп түшүнсө болобу же башка күчпү? Жок, эми бийликтин деген бийликте бизде целый өкмөт иштеп атат. Алмаштырылгыс өкмөт иштеп атат. Мына азыр карап көрөсүздөрбү? Мен өткөндө тамашачынга салып айтпадымбы? Азыркы өкмөттүкүндөй 10-жылдан бери бир дагы өкмөт мынчалык мөөнөт берилген эмес. Бийликтин негизичи дайыма айта бересиздер, саясатчылар бийликти өзгөртүш керек, анан системаны өзгөртүш керек эле дей бересиздер. Системадан өзгөртүп көрдүк. Бийликтин схемаларын өзгөртүп көрдүк. Планда койдук. Эчтеке майнап чыккан жок да. Экспериментти кылып атпайсызбы? Улам эле эксперимент кылып атасыз. Ой, бул реформатор. Буну укмуш, бул өкмөт дегендин программасы укмуш экен. Буну неме дечи? Кан. Бийликтин каны өзгөрүш керек. Муунду өзгөрүш керек. Жаштар, реформаторлор бар жаштар бийликке келип бир өзгөртүүнү алып келбесе, мен азыркылардан бир эртең бир жакынкы бир 10 жылдын ичинде ушулар биздикин өзгөртө алат. Ошол өзгөргөнүн көргөзө алат дегенге менде таптакыр андай шерим жок. Анткени мен саясатта мына 20 жылдан бери келатам да. 15 жыл ушулар менен кармашып, ушуларды критикалап жаздым. Журналист болуп туруп. Азыр деле буларды өз аралашып жүрөм да. Баягы эле кургак сөздөр, жылуу сөздөр, башка эчтеке жок. Амбициялуу нерселерди айтат. Тиги Швейцарияны айтышат, Сингапурду айтышат. Кыргыздын карызы күндөн күнгө калыңдаган. Карызыбыз калыңдаган. Эч нерсе жылыш жок. Анан эл эң ириде өкмөткө ишенбей эл өзүн өзү багып кетти. Бүгүнкү күндө Кыргыздын эли бай, өкмөт үз жарды. Анан булар ошол элдин байлыгы аркылуу жашап атат, ошо элдин камкордук кылганын камкордук эле кылбай койсун, бирок жемкорлук кылбасын да. Элдин эсебинен жашап атат да, анан дагы ошо элдин байгар эсебинен дагы салыкты көбөйтсөкпү деген эми ушундан абайлаш керек да. Өкмөт өзү мына бизде айтып коебуз да, көмүскө экономиканын көлөмү 50%га жетти. Демек, коррупция теңме-тең. Демек, оң чөнтөккө салганын алса болсо, өкмөт менен чөнтөктүн бирдей болуп калат атпайбы? Азыр жүрүңүз, эми сиз айттыңыз эле, мен жетишпей калам деп шашып атасыз да. Мектепке эмес, мен
Erте балдар мектепке барып читайып түштө келинчегим аларды мектептен алат да музыкалдык мектепке алып барат. Азыр музыкалдык мектепке бирөөсү спорт мектепке барат. Ошентип кеч келип жетишпейт. Андыктан мен азыр кичинекей Айдоочуңуз жокпу? айдоочум бар азыр. Кээде жок болот, кээде бар болот. Анан такайлы мен өзүм айдайм да. Анан кийин балдарымды келечеги башка бирөөгө тапшыргым келбейт да корком. Бала деле атасы менен Баласага окшойсуз, негизи баласага окшойсуз. бала сагырак. Бирок балдарым ошо мени канааттанганым ошо балдарым ошо көңүл бөлгөнгө жетишип атканым да. Анан ошолордун туура тарбия алып атканына бир аз ичим жылып, анан анткени алар ийгилик жаратып атат да. Мисалы үчөөтөн комузда кол ойнотот, ушунчалык мен ыраазымын да балдарым. Бактырмын анткени мен өзүм комуз үйрөнө албай койдум да такыр. Анан үчөөтөн бат эле комузду үйрөнүп, азыр мен үчөөтөн жарышып жүрчүт. Анан кийин балам футболго барганда, ти кызым мен карате көрөм десе, кызым мен гимнастика көрөм деп, азыр бул жак тараптан ийгилик жаратып баштады. Анан эми бир эле комуз эмес, кызым фортепиано ойноса, бир кызым флейтада ойноп, дагы бир музыканы өздөштүрүп баштады да. Анан ушулардын баардыгы мени ушунчалык баягы демиме дем, күчүмө күч берип, баягы үйдөн ушунчалык энергия аламдан анан ошол энергия бардыгы. Макул, анда биз ошол мектептен жолугушалык, Бол. Ал футболдо. Футболдо жүрү. Жетишпесең мен өзүм алам. Дагы тияктан нетери бар. Буну эме кылып тартат. Алейкум салам. Отур кызым. Всё. Обед кылып элек, жогорку комитеттен чыктым, тигиндиктим. Всё. Эй, Арушка. Всё, пойдем. Давай, надо. Сен 2:30 эле? Эмнеге 2:30? Түштө да. Елизавета Викторовна болчу. Ал Елизавета Викторовна. Елизавета Викторовна каяка кетти? Москвага күйөөгө тийип атты. Москвага күйөөгө тийип кетти. Азыркы тренериңчи? Кайдачы? Азыркы тренериң күчтүү бекен же мурун күчтүү беле? Азыр күчтүүбү? Неге? Бул кимиси чемпион эле? Барды. Барды го. артыган жеткиз. Кара биякта. Биякта. Так, вот так. Айланып алдыга кылып барам. Бүтүн шпат отуруп барам, кайтам байланып, кайта айланып. Төшүмөн деген болуп. Так. Оппа. Артка. Азамат экен. Бүтүндү. О, столоп ана жылагандай болуп сөйлөйт экен кызым. Мойнун кайрылат акырын.
Ой, бойдың қайырлы тақырын. Байлығым бұл менің балдарым. Бақытымдағы, байлығымдағы бұл менің балдарым дейм. Анткені үйде осы баламда жаңағы екі жер тилкесін алып, Қожабек Рысбаевтан сатып алып, анан 2 жыл бош тұрды, қаражат жоғынан, анан тапқан қаражатменен футболдық поля Бишкекте тиги Воен Антонов Бишкекте эмес, ал Воен Антонов тиги авторунан жакта турам да менин үйүм. Анан ошону ушунчалык бир көрсөтүштү, эми булардын тойканасынын жанында меникичинде туалет, анан ачык саясат, форум, эл сөзү деген мен болбадымбы? Анан ошол кезде гезиттерде азыр эчиме да табышмак эмес, азыр деле баардыгы айтып берет. Ал кезде менин гезиттин саны 17 мың, 20 мыңга чейин жетип калган. Мага ай сайын жок дегенде 5,5 миллион сомдон ашык киреше берип турган болчу. Эми ошо гезиттин сатылыш баасы менен эле анан басылыш баасын эсептеп койсо, Момбеков тапкан каражаттар өзү эле чыгып калат. Жумасына 2 жолу чыгып аттым. Ал кезде ошондо саясий кырдаал болду 2009-2010 жылдар Шапир революциясы менен президент шайлоонун ортосунда. Гезиттер деген укмуштуудай мындай кээде заказ менен чыгасың. 100 мың, 200 мың тираж менен чыккандар да болуп турду. Эми ал эч кимге болбоду эле гезиттинде доорону сүргөн. Ошол кездерде мен чоң кирешелер таптым. Анан кийин азыр деле мамлекеттик каттоо кызматтан алса болот да. Менин ошо катталган тамдарымды шаардан 2 тамымды сатып туруп, анан Сокулуктагы тамымды сатып, 3 тамымды сатып туруп, анан кийин бир чоң там салдым. Анан ошону дагы айтышты. Анан айттым, мен каражатты берген кишини источник жана финансылыкка каражат була кайдан дегенде айттым. Мага ошол мурдагы президент Алмазбек Шаршенович ошо менин тиги бала кезден болбосо баштан бери аткан мен квартира жашап жүргөнүмдү билет. Анан бир там салсаңчы мен сага каражат берейин деп эң алгачкы там курган каражатты Алмазбек Шаршенович берген. Мен аны так айтып келем, айта берем. Антпесе Кудай алдында калыпчылык болом да. $50 миң каражатты ошол киши берген. Аны бардыгы эле ал бир эле мага берген эмес. Ал ошо Жылдыз Мусабековго берген, Асланбек Сартбаевга деле берчү. Ошол кезде учур, анан экилгес чыкчубуз да. Бизге ар дайым каржылык жактан колдоо көрсөтүп. Массалык маалымат каражаттарын мүмкүн интернет сайт ачсам деген оюңузда жокпу? Барбы? Мен эмне үчүн баягы кайрадан журналистикке кайрылып келсемби? Анан ошол кездеги мен журналист болуп иштеп атканда, башкы редактор болуп иштеп аткан кезде көп нерселерди өздөштүрө алдым да. Мен мактан эле айтайын, ошол кезде 4-5 гезитти бутта тургуза алдым. Аз гана убакыттын ичинде анын нускасын көбөйтө алдым да. Мен менен ал кезде анча-мынча гезиттер шалчу эмес. Ошол кезде 2009, 2008, 2009, 2010 жылдар аралыкта карасаңар, мен чыгарган гезиттер, мен жетелеп чыккан гезиттер эң көп нускалуу болчу. Ошол ийгиликти жараттым. Анан азыр эми козу карындай жайнап кетпейди массалык маалымат каражаттары. Анан баардыгы мен азыр ошо гезитте эле ийгилик жарата аламбы деп туруп бир сайт ачсамбы, же болбосо бир канал ачсамбы деген ойлорго кээде жетеленип. Рыскелди мырза, негизичи мен байкасам, сиз башка андай карапайым адамдарга мындай мотивация бергенди аябай жакшы көрөсүз да. Бирок сиз өзүңүз мотивацияны эмнеден аласыз? Мен эми мотивацияны чыңалууну же болбосо өзүмдөн эмени интернет айдындардан алам, коомдон алам. Анткени коомдогу болуп жаткан кобурлар, сөздөр, элдин ичиндеги айта албаган муңдары, карапайым кайгысы, элдин бүгүнкү жашоосу мени ушуга айт деген эсеп, сен ушулардын баарын көтөр деген эсеп мага ушунчалык түрткү берет. Карапайым калктын кара күчү мени ушунчалык кайраттандырат да. Айтпаган сөздү айттыртат, барбаган жерге бардыртат. Кээде ошо баягы өктөмүрөөк сүйлөп коюп, өкмөткө катыраак сүйлөп коюп турган, булар деле колунан келген кылып атат да, таң көрүш. Таарынтып алдымбы деп өзүм ыңгайсызым да. Бирок карапайым калктын өкмөткө болгон арыз муңдары, аларга болгон өтүнүчтөрү, өкүнүчтөрү өтө көп да. Анамдан карап көргөндө өкмөттүн ичинде мындай кемчиликтер көп болгон үчүн анан кескин сындарды айтам да. Монтип топ тепкиңиз келген учурлар болобу? 51-ге эми чыктым да. Бирок көпчүлүктөр менден улуу кишилер мени Рыскелди ака дегенде ушунчалык өзүмдүн
улгайып баратканыма, өзүмдүн узарып баратканыма кейсин да. Ушунун баардыгын мага саясат дедим го. Мен эгер мындан 5-10 жылкы мурун менин сүрөтүмдү өзүм көрүп алып, мен өзүм таң калам. Ал кезде чачым капкара экен, чачымда ак жок, бетимде буруч жок. Бирок саясат ушу акыркы 10 жылдагы саясат, өзгөчө апрель революциясынын алдындагы, анан кийин артындагы болгон саясаттар мени ушунчалык батыра картайтып жибергендей болду. Өзүм деле сезип жүрөм. Анткени кээде ошо эс алсамбы, ат менеп, топ тебип чуркасамбы, айылга барсамбы, мал баксамбы, багбанчылык кылсамбы, сууга көбүрөөк баардыгы айланып келип убакытка. Убакыттын тардыгы мен ушундан алыс салсалдар ошо саясаттан кетсемби, депутаттыктан кетирип биротоло чоң саясаттан кетсемби деген ойдун баардыгы ушулардан келип чыгат, чарчагандыктан. Бир ирет Түгөлбай Казаков деген байкем айтып калды да, Рыскелди, сен жылдызың өсүп турган кезде кетсең, аның өсө берет, өчүп турган кетсең, аның өчө берет дейт да. Ошон үчүн ар убакта да сахнадан кандай кетиш керек, саясаттан да кандай кетиш керек, анын өзүнүн убагы бар экен. Ошол жылдызың жанып турган кезде кетип калсаң, сен көпкө каласың дейт. Жылдызың өчүп турган кезде сен элдин эсинде деле калбайсың дейт. Анан ошо ойлойм да, кээде ушундай кезде эле рахмат деп туруп кетип калсам, тарыхка кире албасам дагы, чоң ары бара албас, сүзө албасам дагы саясатта, бирок боло алдым. 5 жыл, 10 жылбы, журналистикада 15 жыл болсо, саясатта 5 жыл, бийликте 5 жыл, бул чоң убакыт. Отуруштарда жакшы мындай отурат деп калат экен, анан өзүңүз ырдайсызбы? Ошо тамадалык кылып, ушу тойлорду алып барганды, тойлорду башкарганды жакшы көрөм. Анан Кудай таала мага мындай Каражат таба турган булак даяр экен да. Бар, тойлорду, немелерде мындай алып барганды өзүм да жакшы көрөм. Анткени ушу баардык адамдардын баардыгын ушу бирдей кылып туруп көңүлүн көтөргөндү жакшы көрөм. Эң жакшы. Чоң рахмат эми. Макул. Ийгилик каалайм. Бүгүн убактыңызды бөлүп, атайын. Карачы, канча 2-3 саат маяк кырсак да, сен экөөсү баягы сиз дагы энергичныйсың да. Түгөнбөйт. Анткени мен дагы ошондой адаммын. Бир нерсени айтып берип эртеңи чыкканга чейин тамакты ичпейм. Мен бүгүн эртеден бери завтрак болуп саат 3 болуп калды. Бир стакан сууду ичерекмин. Анан ошентип жүрүп ден соолукту өлтүрөт экенбиз биз. Биз баардыгын карайт экенбиз, бирок ден соолукту карабайт экенбиз да. Биринчи ден соолукту караш керек экен. Ден соолукту болгула. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков менен болгон чакан маекти көрдүңүздөр. Менин YouTube каналыма жазылыңыздар. Жолугушканча.